Бул миоманын жайгашкан жеринен, көлөмүнөн, санынан жана аялдын жаш курагынан төрөө пландарына жараша ар бир аялга индивидуально чечим кабыл алынат. Мисалы үчүн миоманын жайгашкан боюнча бул 3 түрү болсо, бирөөсү жатынын сыртында, бул эң жакшы миома алганга оңой болуп эсептелет, жана жатындын этине батып өскөн интрамуральный миома. Ал эми үчүнчүсү бул өтө кооптуу болгону, кан келтирген, этеккирлерди бузуп же бойго болтурбагандары, бул субмукозный миома жатындын ички көңдөйүндөгү миоманын түрү болуп эсептелет. Андан сырткары көлөмүнө жараша миомалар кичинекей жана чоң болуп. Үчүнчүсү алардын сандары, же жалгыз миома болот, же алар көп жанында майда миомалар дагы жайгашышы мүмкүн. Эми бизде эгерде аял климакска кетип аткан жаш курагында болсо, 40-тан 45-ке, ошол учурда миома болуп же орточо же кичинекей болсо, бул учурда биз бир гана көзөмөлдөп турабыз. Себеби климакска жакын болгон сайын алар көлөмү акырындан барып кичирее баштайт. Ал эми башка учурда ар бир аялга жогоруда айткандарды эсепке алып, андан кийин гана чечим кабыл алынат.